Erteң бүрсү күнү барып кол коем, Кудай буйрса, бардыгы даяр болуп калды. Могу кредит маселеси боюнча. Кредит маселеси боюнча мына 100 000 сомго чейин алган кредитниктердин 3 айлык процентин биз жардам беребиз деп атабыз. 3 айлык процентин. 100 000ге чейинкилерди гана. Андан өйдө карай мамлекеттин күчү жетпейт экен. Болгон күч аракетибизди жумшадык. Эми баягы 100 000ге чейинкилер дегенди билесиздер өзүңүздөр, аябай начар турмушта жашагандар. 20 000 алган, 50 000 алган, 80-90 000 анан 100 000 алган дегендер. Бул маселени тети 10 чакты 15 күндөн бери иштеп атканбыз. Кече күнү уже окончательно отуруп чечиштик муну. Булактарын таптык. 1 миллиард 200 миллион сом кетет экен бюджеттен, мамлекеттен. Бирок ошол 600 канча миң үй бүлөгө баягы кредит алган 100 000ге чейинкилерге ошо 3 айлык жардам берет экенбиз. Анын эми токтом чыгат, токтомго көргөзө жазып коебуз. Банк менен жана финансовый компаниялар менен барып баягы чечишкенде декабрь, январь, февралькын деп атабыз. Баягы пандемия убагында жардам бере алган жок да мамлекет. Мына эми азыр ошону колубуздан келишинче жардам берели деп атабыз. Ошонун булактарын таптык. Мына Нарын жергесинде деги эле бардык эле өлкөлөрдүн бардык булуң бурчунда электр энергия боюнча проблема бар. Муну мен 10 күн мурда тапшырма бергенмин. 5-6 министрликти баягы адистерди топтоп, көз карандысы адистерди да топтоп, баягы өкмөттө иштегендер балким алдап койбосун деп, башка дагы ошолундай жеке көз карандысыз адистерди электр энергия тармагынан тапшырма бергенмин. Баягы ограниченияны алып коюп, ошол баягы 1000 киловаттка чейин дегенди алып койсок кандай болот деп. Бул маселе боюнча мына мен кече буяка чыгаарда кайра чогултуп сурадым, баарын тактадык. Муну азыр эмес, мен сразу айтып коеюн, азыр эмес, мына бул кышта эмес, жаздан баштап алсак болот экен. Азыр деле алсак болот эле, бирок эл деген эл, мисалы мына ограниченияны алды дегенден кийин баягы экономить этип отурган эл көмүрдү таштап салып туруп, бардыгыңар электр энергияга өтүп кетет экенсиңер. Анда уже трансформаторлор атылып, баягы эски араң иштеп аткан линиялардын баары күйөт экен. Трансформаторлор атылып кетет экен. Мына мен 10 чакты адис менен кеңештим. Ошондуктан муну эптеп ушул жаздан 30 жыл чыдадыңар, эми бир кыш чыдап койгула. Майга чейин Кудай буйрса чыдагыла, майдан кийин сөзсүз ограничениени алабыз.